kebetesин окшош кылган менен эркек менен аялдын мээлери башка жайланышкан. Эркек менен аялдын бир нерсени ойлонуусуна бөлөк нерсе, башкача нерсе жаралган. Эгерде бир нерсени көрсөтүп туруп, эркек менен аялга ушуну ойлон деп айтса, эркек бөлөк бүтүм чыгарса, аял бөлөк бүтүм чыгарат, урматтуу бир тууганым. Эркек киши bir учурда bir нерсени аткарылат, эки нерсе аткара албайт. Бирок аял киши bir учурда 5-6 нерсе аткарып кое берет. Сен менен сүйлөшүп атат, сенин көйнөгүңдө карап басым бычып атат, үйүңдө көрүп коет, жынаштырылганда билип коет, чай ичип атат, тамактын чайын дагы билип коет, тузун дагы билип кое берет да. Аял bir учурда bir канчты аткарууга жөндөмдүү болот дагы, эркек аткара албайт. Эркек иш кылып ат, жер казып аткан болсо, бир нерсе сурасаң, деп токтоп алып угат да. Аял тамакты кылып ат, уга берет. Көрдүңөрбү? Бул чындык. Илимпоздор далилдеген муну.